Сулайманович, урматтуу мекендештер, мына бүгүн жакшылыкка кадам коом иш сапары, кайрымдуулук иш сапары мына 30 апрель мына Кара Суу районуна караштуу Мамажан айылынын кичине тургуну карындашыбыз Кахарова Ханбике карындашыбыз Туаса рак оорусу менен жабыркап, азыркы күндө 30.000 АКШ доллары менен Индия өлкөсүндө болуучу өтүүчү операцияга муктаж болуп турган кез, урматтуу мекендештер. Мына жакшылыкка бир кадам коомдук кайрымдуулук фонду ушул Кахарова Ханбике карындашыбыздын энеси кайрылган болчу жакшылыкка бир кадам коомдук кайрымдуулук фондуна. Ошого мына жакшылыкка бир кадам коомдук кайрымдуулук фонду ушул мекендештерибиздин, ушул карындашыбыздын кайрылган четке какпай элдерге кайрылуу жасап, ушул марафон өткөрүп, азыр ушул элдин аманатын ушул өзүнүн даректерине жеткирип коюу максатында азыр ушул Мамажан айылынын кире беришинде турабыз, урматтуу мекендештер. Болушунча бир Алла таалам берген күч темдер менен азыркы күндө ушул ишти жүргүзүп келебиз, урматтуу мекендештер. Мына бизге Кара Суу районуна караштуу Мамажан айылынын тургуну Кахарова Ханбике карындашыбыз азыркы күндө Туаса рак оорусу менен жабыркап 30.000 АКШ доллары менен Индия өлкөсүнө барып операция болуп келүү максатында азыркы күндө марафондорду өткөрүп, азыркы күндө ушу Кахарова Ханбике карындашыбызга жыйналган каражатты ушу элдин аманатын өзүнүн даректерине жеткирип коелу деп азыр ушу Кахарова Ханбике карындашыбыздын үйүндө турабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кайрымдуу элим, мына сиздердин бир сомдон сомдошкон каражаттарыңыздар менен азыркы күндө канчалаган мекендештерибиз сиздердин мына демилгениңиздер менен, ушул сиздердин кошкон салымыңыздар менен канчалаган мекендештер башка чет өлкөлөргө чыгып өзүбүздүн мекенибизде канчалаган мекендештер Алла тааланын шифасы менен жакшы болуп кетип атат, урматтуу мекендештер. Биз эч убакта бир адамдын өмүрүн сактап кала албайбыз, бирок бир адамдын өмүрүн сактап калганга албетте себепчи боло алабыз. Алла таалам айткан, эгерде мына жер бетинде 7,5 миллиард адам болсо, ошо 7,5 миллиард адамдын бир адамына жардам берсең, 7,5 миллиард адамга жардам берди деген акыретте соопту аласың деген, урматтуу мекендештер. Мына сиздерден да Алла таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин 5 сомдон сом кошкон салымыңыздарга Алла таалам ушу эки эселеп берсин, урматтуу мекендештер. Мына ушу жакшылыкка бир кадам коом кайрымдуулук фондунун түптөлгөнүнөн максат ар бир видео отчеттордо айтабыз. Ушу кайрымдуу мекендештерибиз менен муктаж мекендештерибиздин ортосуна бир татыктуу көпүрө болуу максатында түптөлүп, азыркы күндө колубуздан келишинче ушу Алла таалам канчалык иш жүзүндө не кылса ошого аракет кылып келип жатабыз, урматтуу мекендештер. Азыркы күндө мына Кахарова Ханбике карындашыбыздын Туаса рак оорусуна байланыштуу ушу оорусунан айыгуу максатында Индия өлкөсү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Индия өлкөсүнө 30.000 АКШ доллар каражаты керек болуп, азыркы күндө ушу Кахарова Ханбике карындашыбыздын энеси биздин фондко кайрылганын эле, ушу энебиздин кайрылганын четке какпай ушу марафондорду өткөрүп, азыркы күндө ушу 7 күн өткөрүлүптүр. 7 күндүн ичинде азыр 27.381 сом каражат жыйналыптыр азыркы күндө.
мына ушу 20 сиздердин аманатыңыздар, ушу 5 сом 10 сом кошкон аманатыңыздар мына ушу Кахарова Ханбике карындашыбызга деп ушу колубуздан келишинче жиналган каражатты мына өзүнүн дарегине жеткирип коелу деп мына сиздердин алдыңыздарда ушу видео отчет аркылуу сиздердин алдыңыздарда ушу өзүңүздөрдүн берген аманатыңыздарды ушу карындашыбызга ушу оорусуна аз маз болсо дагы ушу кичине даба таап келсин деген максатта ушу каражатты жыйнап келдик урматтуу мекендештер. Мына Ханбике карындашым, Кудай кааласа иншалла Алла Таала шифасын берсе жакшы болуп кетесиң а. Мына бизге окшогон агаларың бар. Иншалла 6 миллион, 6,5 миллион эне калк бар. Эч убакта кайдыга карашпайт. Кудай кааласа ушунча аракет кылдык. Биз дагы Кудай кааласа дагы будан аркы убакытта дагы колубуздан келишинче ушу Ханбике карындашыбыздын жакшы болуп кетишине бир себепчи болобуз деген чоң максаттар бар иншалла Кудай кааласа. Кеңине бир дуа берип койсоңуз иншалла. Амин. Ушул эмси балдарым. Ушундук менин кайрымдуулук кылганыма кайдыгер карабастан мага жакындан жардам бергениңерге силерге чоң рахмат айтам. Силерге каалоом ушу иштериңер ийгиликтүү болсун. Өзүңөрдүн үй бүлөлөрүңөр тынчылык, саламатчылык тилейм. Ар дайым ушу элдин керегине жараган, чыган жигиттерден болуп жүрө бергиле. Баарыңар тынч болгула, бар болгула, бай болгула, башыңар аман болсун, дениңер сак болсун. Иши кылып оорубагыла эч качан. Элдин керегине жараган жигиттерден болуп жүрө бергиле. Силерге катта ыраазычылык билдиремин. Менден да башка адамдардын ушундай сооп жолунда жардам берип жүрө бергиле балдарым. Аллаху акбар. Айтканыңыз